Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар. Барыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала баарыбыздын туткан орозолорубузду, кылган ибадаттарыбызды, окуган тарави намаздарыбызды, Куран окуганыбызды, укканыбызды, саарлыктарыбызды, тоба дубаларыбызды, кайрымдуулуктарыбызды, фитр садака зекеттерибиздин баардыгын кабыл кылсын. Жараткан Алла Таала тагдырыбызда көптөгөн Рамазан айын жаза көрсүн. Урматтуу туугандар, ислам дининде бул айт майрамдары ибадаттын аркасынан, ибадаттын негизинде, ибадаттан кийин бериле турган Алла Тааланын сыйлыгы, Алла Тааланын берекеси болуп, Алла Тааланын белеги болуп эсептелинет. Ороза айда, Рамазан айда Алла Таалага жакшы ибадат кылгандан кийин эми Алла Таала майрамдагыла деп мына ороза айт майрамын берген. Ажылыкты да жакшы өткөргөндөн кийин эми майрамдагыла деп ал жерде курбан айт майрамын берген. Кудайым буйурса, мына ороза айт эртеге Кудай кааласа, кантип айтка даярданышыбыз керек? Айтка тиешелүү өкүмдөр, сүннөттөрдү билип алайлы. Биринчиден, бүгүнкү түн, ушул айттын түнү, бул өтө касиеттүү түндөрдүн бири. Риваяттарда келет, ким ушу түнү уктабай ибадат кылып чыкса, эртеге кыямат күнү адамдардын жүрөктөрү өлгөндө, бунун жүрөгү өлбөйт дейт. Бардык адамдардын жүрөгүндө коркуу болгондо, кыжалатчылык болгондо, бунун жүрөгүндө коркуу, кыжалатчылык болбойт дейт. Ошо түндөрдүн бири мына айттын түнү. Ошон үчүн бул айттын түнүндө биз мүмкүн болушунча таң атчакты уктабай ибадат кыла албасак дагы тахажжуд намазын окуйлу. Эң болбоду дегенде куптан намазды жамаат менен жана багымдат намазды жамаат менен окуса, Кудай кааласа ушу түнү уктабай ибадат кылып чыкты дегендердин катарына жазылат. Эртерээк туруу керек. Эртерээк туруп, эң алгач алхамдулилlah гусул кылуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнөн жакшылап жуунуп, тазаланып, мисвак колдонуп, же зубный паста, щетка биздин адатта, жакшы атыр себенип, таза кийим, же болбосо жаңы кийим, жаңы кийим болсо жакшы, болбосо эски кийимди эле таза жууп кийинип, таранып, сакал, чач баардыгын жакшынакай кылып, шарияттын чегинен чыкпай, жасанууга, кооздонууга шарият буйрук берет, жана бул талап кылынган. Атыр себенип, андан сырткары дагы мына эрте менен турганда бир аз таттуу нерсе, мисалы пирожный болобу, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям курмаларды болгондо дагы